Сулуу аялдын фигурасы 90-60-90, бою 180 сантиметрден ашык болушу керек деген стандарт кайдан келип чыккан? Жаштар сүйгөнүнүн колун сураганда эмнеге тизелейт жана нике шакек эмне үчүн аты жок манжага тагылат? Бул жолу биз адамдарды кимдер жана кантип программалап жатканын, кандай ыкмалар менен кишинин адаттарын өзгөртүп, ал тургай бүтүндөй элдин салт санаасын жокко чыгарып жатканын кеп кылабыз. Ошондой эле видеодо эмне себептен адамдар алкоголь ичип, тамеки тартышаарын, таң эрте кофе ичкендер менен киного кирип жатканда попкорн сатып алгандар кандай адамдар экенин жана бактылуу болуш үчүн канча акча жетиштүү экенин талкуулайбыз. Жашоодо бактылуу болуш үчүн сизге эмне керек деген суроого 2 кабат үйүм, ылдам жүргөн машинам, кымбат телефонум, сулуу аялым болсо жетмек деген сыяктуу жоопторду уктуңуз беле? Чынында эле адам бактылуу болуш үчүн ушул нерселер жетиштүүбү? Албетте, жок. Бул 1931-жылы америкалык жазуучу жана тарыхчы Джеймс Траслоу Адамс киргизген Американын кыялы деген концепциядан келип чыккан. Негизи бул концепциянын башаты ак болобу, кара болобу, кандай гана адам болбосун, тынымсыз эмгек менен эңсегенине, каалаганына жете алат деген идеяга негизделген. Бирок муун алмашкан сайын бул концепция материалдык мүнөзгө ээ болуп, 2 кабат үй, машина, балдардын тоюна жеткидей акча, жашыл шиберлүү коро жана башка жашоого ыңгайлуу атрибуттарга басым жасалып калган. 2024-жылы журналисттер Америка кыялынын баасын $4,5 миллион деп эсептеп чыгышкан. Көйгөй көпчүлүк адамдардын өмүр бою иштесе да мындай акча таба албаганында. Анда эмнеге көпчүлүк адамдар жете албаган нерсеге умтулууда? Анткени кимдир бирөөлөр маркетингдин күчү менен дал ушул кыялдардан акча табууда. Кантип? Жөнөкөй мисал. 100 жыл мурда дүйнөдө тиш тазалоо анчалык жайылган эмес. Бирок 1920-жылдары Pepsodent компаниясы тилиң менен тишиңди сыйпап көр, бүдүр барбы? Анда тазала деген ураан менен миллиондогон адамдарды күнүнө 2 жолу тишин тазалоого көндүргөн. Кино жана массалык маданиятты жайылтуучу инструменттер аркылуу муну кадимкидей салт катары киргизген. Бул белгилүү ковбой Мальборо. Тагыраак айтканда актер Уэйн Макларен 1976-жылы ал чылымдын жарнамасында көз карандысыз, бруталдуу кишинин ролун ойногон. Арадан 15 жыл өткөндөн кийин 1992-жылы бир өпкөсүн алдырган соң рак оорусунан каза болгон. Мындан башка дагы 2 актер Мальборонун жарнамасына тартылып, рак оорусунан көз жумушкан. Бул жарнаманы тартууга эмне себеп болгон? 1950-жылы британиялык окумуштуу Ричард Долл тамекинин зыяндуу экенин далилдеген. Дүйнө боюнча окумуштуулар изилдөөлөрдү жүргүзүп, тамекини тыюу салууга чакыра башташкан. Ошондо тамеки компаниялары фильтрлүү тамекинин зыяны аз деген идеяны ойлоп табышкан. Ал эми маркетолог Лео Барнетт фильтрлүү тамеки чеккен ковбойлордун жарнамасын ойлоп тапкан. 20-кылымда арык фигура модага айланып, маркетингдин королу аталган Эдвард Бернейс тамеки арыктатат деген ушакты тараткан. Андан улам аялдар жашыруун тамеки тарта башташкан. Андан соң Бернейс тамекини аялдардын эркиндигинин факели деген идеяны коомго жайылтып, феминисттер муну колдоп кетишкен. Ошондон баштап аялдар ачык тамеки тартууга өтүшкөн. Ал эми ошол учурда аялдар үчүн чыгарылган Lucky Strike тамекисинин жашыл кутусун жайылтуу үчүн жыл сайын жашыл көйнөкчөндөрдүн балы өткөрүлүп турган. Учурда дүйнө жүзү боюнча 1 миллиард 300 миллион адам күнүнө 11 миллион даана чылым тартат. Тамеки бизнесинде жыл сайын $912 миллиард айланып турат. Натыйжада жылына 8 миллион адам тамекиден көз жумат. Жогорудагы ыкмалар менен тамеки тартуу эркектер үчүн бруталдуулуктун, аялдар үчүн эркиндиктин символу катары сүрөттөлүп, бүгүн да жарнама жана кинолор аркылуу жайылтылууда. Тамеки компаниялары ичке тамеки, вейп жана башка продукциялар менен жаң муунду өзүнө тартып, тамекиден улам өлгөн кардарлардын ордун толтуруп жатат деп орой айтсак болот. Ошол эле ыкмалар менен алкоголду ичүү да кеңири жайылтылган. Мисалы, 18 жаштан баштап адамдардын орточо өмүрү делген 72 жашка чейинки киши алкоголдук компаниялардын кардары болуп калат. 54 жылда бир адам кыйла эле киреше алып келет. Дүйнөлүк алкоголь индустриясы жылына 1,48 триллион киреше табат. 1964-жылы Леонид Брежнев СССРди жетектеп баштаганда өндүрүш 700%га көбөйтүлүп, алкоголду маданияттуу ичүү идеясы таратыла баштаган.
Шурикте тост айткан. Бриллиант кол тасмасында милиция кызматкери башкы каарманга дарыгерлер сунуштайт. Ичиңиз деген сыяктуу сценалар эсиңиздеби? Ушундай кинолор жана алкоголдук даваат аркылуу алкоголь ичүү элге кеңири сиңирилген. Натыйжада СССРде алкоголдук ичимдиктерди колдонуу 3 эсе өскөн. Ошол сыяктуу Германияда пиво, Францияда вино, Британияда виски жарнамаланып, мунун баары бүгүн Кыргызстанда кеңири жайылтылууда. Баса, жарнамада жана кинодо тартылган актер, актрисалардын көпчүлүгү жашоодо тамеки тартпайт, алкоголь ичпейт. Алар адатта спорт менен машыгып, туура тамактанууну карманышат. Ошол эле жарнамалык ыкмалар менен киного киргенде попкорн, эртең менен ойгонгондо кофе, уктагысы келгенде энергетик ичүү керектиги кеңири таратылат. Мисалы Red Bull'ду жайылткан Дитрих Матешицтин 25 миллиард долларлык активдери бар. Ал футболдук жана авто жарыш клубдарынын, экстремалдык командалардын ээси. Мунун баарына ал алюминий банкадагы газдалган суусундук жана Red Bull канат бүтүрөт деген ураанды сатуу менен жеткен. Мага маалымат каражаттарын берсеңер, каалаган элди чочконун үйүрүнө айландыра алам. Бул пропаганданын атасы Йозеф Геббельстин сөзү. Бүгүн бул сөздүн актуалдуулугу күч алгандай сезилет. Компаниялар жарнама, пиар, орой айтканда пропаганда аркылуу адамдардын ден соолугуна зыяндуу алкоголду, тамекини, энергетиктерди жана башка продукцияны колдонууга түртүп, компаниялар өз товарларын сатуу үчүн бүтүндөй салттарды калыптандырууда. Мисалы кийинки муун Санта Клаусту Кока-коласыз элестете албайт. Ошол эле үлпөт тойдогу кыздын көйнөгү ханыша Викториянын тоюна чейин ар кандай түстө болгон. Кыздар колунан келишинче кызыл, көк жана башка кооз түстөрдү колдонууга аракет кылышкан. Бирок Викториянын тоюнда көк кызыл түстөр ал кездеги фотоаппараттан чыккан кара ак түстөрдө начар көрүнөт деп ак үлпөт көйнөк кийгизилген. Натыйжада бул элге тарап бүгүн салт катары кабыл алынган. 19-кылымдарда христиандар шакекти аялдарга башка эркектер тийишпеш үчүн тагышкан. Эркектерге бул салт 1-дүйнөлүк согуштан кийин гана жайылтыла баштаган. Кийин бриллиант саткан De Beers компаниясы бул адатты маркетингдик ыкма менен салтка айланткан. Компания 40 жыл бою жарнамалар аркылуу нике шакек берүүнү илгерки салт катары жайылткан. Андан соң бриллиант түбөлүк тасмасы бул маркетингдик кадамдын кульминациясы болгон. Натыйжада аталган компаниянын кирешеси жылына 23 миллиондон 2 миллиард долларга чейин өскөн. Баса, сулуулук стандарттарын 20-кылымда мода журналдар сулуулук конкурстары киргизип, кийин Барби ошол стандартта да куурчак чыгарылган. Учурда айымдар ошол стандарттарга умтулуп, миллиондогон каражаттарды коротууга даяр. Америкалык жазуучу Рон Хаббардтын «Байыгың келсе, бизнес жаса, абдан байыгың келсе, идеология түз» деген учкул сөзү бүгүнкү күндө актуалдуу. Компаниялар адамдарды, ал тургай бүтүндөй улуттарды керектөөчүлөргө айлантууда. Мисалы iPhone менен Samsung жөн гана телефон эмес, адамдардын ишеними жана статусу катары сүрөттөлөт. Tesla менен Ford бул жөн гана унаа эмес, келечек менен салттын тиреши катары көрсөтүлөт. Ал тургай спортто миллиондогон көрөрмандар Барселона менен Реал Мадридке жан тартып, муну маданият жана иденттүүлүк катары кабыл алышат. Чынында мунун баары акча табуунун ыкмасы. Бизнес учурда акча табууну идеологияга, дээрлик динге айлантып бара жатат. Бул азыркы дүйнөнүн көзгөсү. А сиз кандай маркетингдик ыкмаларды билесиз? Комментарийге жаза кетиңиз.